Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн биз адаттагыдай эле сиздерге илим жана турмуш теле берүүсүнүн кезектеги санын сунуш кылабыз. Биз сиздер менен адаттагыдай башында бүгүнкү дүйнөдө болуп жаткан илимий ачылыштар, илимий жаңылыктар жөнүндө кыскача маалымат беребиз. Чынында илим абдан дүркүрөп, өнүп өсүп аткан ушундай бир кызыктуу заманда сиздер менен жашап жатабыз. Алардын ичинен алып кое турган болсок, мисалы жакында эле австралиялык адистер ген терапиясынын ошол диабетке кандай таасири тийгизе тургандыгын, анын проблеманы кандай чече тургандыгы жөнүндө бир сенсациялуу чоң ачылышты алышты. Биз мисалы үчүн күндөлүк турмушта эле өзүбүздүн булчуң эттерибизди, булчуңдарыбыздын ошол өсүшү, проблемалары, алардын ооруга чалдыгышы жөнүндө байкайбыз. Анын негизги себеби болуп атайын гендердин өзүнчө бир классы, өзүнчө бир тиби бар экен. Ошону австралиялык окумуштуулар доктор Ловен Хольт, профессор Грег Куни жана Роджер Дали деген окумуштуулар Австралия медициналык колледжинде атайын эксперименталдык медицинанын жетишкендиктеринин негизинде атайын ошо гендин өзүнүн тибин бөлүп алып, аны изилдеп көрүшсө, чынында эле ошол составтагы протеин ошол булчуң ткандарын өзгөчө бир касиетине жооп бере тургандай химиялык, биологиялык жана физиологиялык өзүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп, ошону клеткалык деңгээлде изилдеп чыгышып, сенсациялуу материалдарды Nature журналына жарыялашты. Мен ойлойм, австралиялык окумуштуулардын жетишкендиктери биздин Кыргызстандын окумуштууларын да шыктандырат жана бул багытта өздөрүнүн иштерин жүргүзүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар деп. Экинчи бир маселе кичинекей бөбөктөрүбүздүн ден соолугу. Ошол боюнча дагы Америка Кошмо Штатынын Вашингтон университетинин окумуштуулары ошол эненин каны жана атанын шилекейин изилдешип, атайын ушундай бир генетикалык аномалия бар экендигин, ошо төрөлгөн балада генетикалык аномалияга дуушар болуунун 3500 генетикалык аномалиялык түрү бар экендигин изилдешти. Мына көрдүңүздөрбү, бул изилдөөнүн негизги максаты эмне? Негизги максаты ошол келечекте жарык дүйнөгө келе турган баланын ошол аномалиясы, медициналык проблемалар болбош үчүн ошону алдын ала дарылоонун, алдын ала ошо физиологиялык касиеттерин регуляция кылуунун ошол бир жолдорун тапкандыгы болуп турат. Чынында бул окумуштуулардын алар негизинен доктор Джей Шендюрдун жетекчилиги астындагы жүргүзүлгөн медициналык илим изилдөө иштери ошол 44 бизге белгилүү болгон мутациянын 39-ун тестировать эткенде ошол мен жогоруда айткан ошол эненин каны менен ошол атанын шилекейинин өзүнүн ошол изилдөөлөрүн жакшыртуунун негизинде денеси сак, ден соолугу чың балдардын төрөлүш перспективасын регуляция кылуу болуп саналат. Мына көрдүңүздөр, кандай кызыктуу, кандай перспективалуу илимий жетишкендиктер. Дагы бир сенсация бул молекулярдык биологияда болду. Сиздер жакшы билесиздер, РНК деп коебуз, рибонуклеиновая кислота. Ошол адамдын клеткасындагы РНКнын базалык касиеттерин изилдөө менен дагы башка ошондой эле прототиптеги РНКны пайда кылуу. Эми бул чынында бүгүнкү медицинанын эң алдыңкы фундаменталдык жетишкендиктердин бири болуп эсептелет. Буну дагы Америка Кошмо Штаттарынын Питтсбург шаарындагы университетинде ошо чоң жетишкендикке жетишти. Аларга кошулуп бир эле жумадан кийин Женева университетинин профессорлору дагы буну далилдешти. Натыйжада биз эми ошол адамдын клеткасындагы РНКны көбөйтүп
копировать этиш, алардын санын көбөйтүш, ошого тектеш келген ошо РНКларды пайда кылуу маселесин мындай адамзат өзүнүн колунан келе турган далилдеп атат. Бул баягы абдан сенсация жараткан бир 10-15 жыл мурунку баягы клон маселеси эмес. Бул чынында эле клеткалык деңгээлдеги илимий изилдөөнүн негизинде пайда болгон, ушундай алынган чоң жетишкендиктер болуп эсептелет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен ушу фундаменталдык илим, физика болобу, химия болобу, биология болобу, алардагы Кыргызстандагы изилдөөлөр кандай болуп аткандыгын көрсөтүп келе жатканбыз. Бүгүнкү кезек биздин Кыргызстандагы молекулярдык биология илими кандай өнүгүп өсүп келе жатат. Тарыхый изилдөөлөргө кайрыла турган болсок, 1953 жылы америкалык окумуштуулар Джеймс Уотсон жана Фрэнсис Крик Nature журналына өздөрүнүн биринчи ошол ДНКнын молекуласынын көлөмдүк моделин жарыялашкан. Ошондон баштап биз ачык айта алабыз, ошол эки окумуштуунун аракети менен жаңы молекулярдык биология илими пайда болгон. Ал эми Советтер Союзунун учурунда ошол биохимия, андан кийин молекулярдык биология илиминин негиздөөчүлөрүнүн бири академик Энгельгард деген киши болгон. Ал абдан атактуу, өзүнүн убагында, өзүнүн ошол заманынан озуп ушундай бир өзүнчө илимий мектепти түзгөн киши болгон. Ал кишинин аты Владимир Александрович Энгельгард. 1894 жылы төрөлүп, 1984 жылы каза болгон киши. Молекулярдык биологиянын дүйнөлүк өнүгүү контекстинде биздин кыргыз окумуштууларындагы өзүнүн абдан жакшынакай орду бар. Башкача айтканда, илимий молекулярдык мектеп бар. Ал мектептин түзүүчүсү жана илимий жетекчиси болуп, биздин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Алмазбек Абдулхаевич Алдашев. Биз бүгүн ушул молекулярдык биология илим изилдөө институтунда болуп, ал жердеги илимий жетишкендиктер, лабораторияларды баарын өз көзүбүз менен көрүп, алар жөнүндө сиздерге атайын ушул репортаж даярдадык. Тоого адаптация боюнча чоң маселе бар. Мисалы, биз анан адаптациянын негизинде экинчи бети адаптация жок болгондо оорулар, тоо оорулар башталат. Ушу бир ушундай оорунун аты бул өпкө тамырдын гипертония. Бизде толуктар тоодо турган биздин граждандар, жарандар, ушу алардын 8-ден 10%-ке чейин ооруп баштайт. Ушу легочный гипертонияны айтат, аны легочный гипертония. Ушу кайсы гендер ушу легочный гипертонияга жеткирет. Ушуну изилдеп атабыз биз. Азыр болсо биз ДНК анализди жасап атабыз, мутацияны издеп атабыз. Кайсы мутация ушу легочный гипертонияга келтирет. Ушу биздин бир тармагы. Экинчи тармагы биз иштеген азыр болсо эң чоң проблема дүйнө боюнча диабет, кант диабет болуп атат. Ушу кант диабетти Кыргызстанда да чоң проблема болуп атат. Анан азыркы заманда бирки данныйлар бар, что биздин кыргыздар, өзбектөр, казактар, монголдор алар генетический предрасположенность бар диабетке. Ал эмне үчүн? Мисалы, эргерки заманда кыргыздар, ушу көчмөн элдер, алар ачка болгонго чыдамкай болгон. Ошон үчүн экинчи бети, мисалы, тамак көп болгондо, ал болсо диабетке айланат. Азыркы заман жакшы болуп, эл жакшы эле тамактанайт. Ошон үчүн алар берки салмагы көбөйөт, анан берки диабетке айланат. Биз болсо уже азыр кайсы биздин популяцияда кайсы гендин кайсы мутациялар ушу диабетке келтирет деп ушу изилдөөнү жасап атабыз. Ушу эки эң чоң тармак. Үчүнчү тармак болсо берки биз оюбуз боюнча мисалы берки медицинага чоң жардам бериш керек. Ошон үчүн бизде да атайын
молекулярный диагностика деген лабораториясы бар. Ушу молекулярный диагностика лаборатория боюнча ушу берки молекулярная диагностика устойчивости диабета берки дарыларга диабет эмес туберкулезді. Мисалы классический метод менен азыр пайдаланган метод менен ал болсо 1,5 айда 2 айда билинет. А биздин метод боюнча 2 айда эле табабыз. Ушу барбы жокпу устойчивость. А экинчи күндөн баштап врач уже дарыгер туура дарын берип анан айыктырап баштайт. Ошо 2 күндүн ичинде диагностика бүтөт ошо. Клиникалык аракет башталат. Анан биз болсо өзүңүз билесиз, жалгыз орусча айтканда один в поле не воин. Берки биз кичинекей өлкөбүз. Анан кичине артта калгандан кийин ушу берки биздин партнерлор менен чогуу иштейбиз. Мен болсо 3 жыл Америкада иштеп келдим кайра, уже 15 жыл келгенине. Анан ушу чогуу Америкада иштеген Англиядан илимпоздор, американский илимпоздор менен Франциядан илимпоздор менен алар менен мамиле түзүп, азыр чогуу иштеп атабыз. Мисалы, сиз өзүңүз билесиз, Лондонда Имперский колледж деген бар, эң зор билим атактуу университет. Ушу университетте бизден менин жакшы досум бар, Мартин Вилкинс. Ушу досубуз экөөбүз ушу как раз молекулярный биология генетика боюнча ушу өпкө тамырын гипертонияны изилдеп атабыз совместный. Алар менен совместный гранттар бар, чогуу иштеп атабыз. Ушу грант аркылуу каражат таап атабыз. Ушу каражат аркылуу реактивди алып алабыз, приборлорду сатып алабыз. Ушу менен жүрөбүз. Анан ушу грант аркылуу эле командировкага барабыз. Мисалы конференция. Анда санда совместный конференция менен биякта уюштурабыз. Мисалы 2006 жылда биз чоң эл аралык конференция Скөлдө аткардык. Ушу эң белгилүү атактуу илимпоздор, ушу берки тоолук медицина боюнча алар келип бизге катышып, анан өзүнүн докладдарын жасап, лекцияны окутуп, биздин жаштар, биздин дарыгер илимпоздорго алар кичине сабак берип жакшы. Абдан жакшы. Урматтуу академик, мындай негизинен дүйнөлүк илимдин контекстинде биздин кыргыз илими деле молекуляр биология боюнча өзүнүн алдына жараша иштер алып барып жатыптыр. Эми азыр мүмкүнчүлүк болсо ошол өзүңүз башкарган, өзүңүз түзгөн, кызматкерлериңиз иштеп жаткан ошо илим изилдөө лабораторияларыңызды көрсөк. Мына ПЦР лаборатория. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Диана, Мухаммед. Жакшы. Биздин жаш муундар. Абдан жакшы экен. Так, Алмазбек Мухаевич, бул жерде кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Берки ДНК диагностика боюнча биринчи берки караган гендин участогун аны чыгарып, аны изилдеш керек. Ушу ПЦР амплификатор деген прибор бар. Ушу как раз биз каалаган жерди гендин өнү кичине көбөйтүп, ошо иштегенге ылайыктуу болсун деп ПЦР менен жасап атабыз. Бул мисалы миллиард көбөйөт. Международный грант менен иштеп атабыз. Ошо грант аркылуу алып атабыз. Азыр эми бул жерде жаш окумуштуулар, аспиранттар, студенттер келип иштешеби? Андай мүмкүнчүлүк барбы? Жок, как раз көбүнчө ушу жаш аспирант менен студенттер келип иштеп атат. Мисалы өзүңүз билесиз, азыр айлык аз болуп атат. Ушу бир жаман жери көпкө токтобойт кишилер. Поэтому жаштарды биз студент убагындан
өстүрүп аларды алып атабыз. Алар болсо бизде иштейт, анан берки грант аркылуу иштеп атат. Ошо аракет жасап атабыз берки Өздөрүнүн преемственность поколение болсун деп. Алардан жакшы өздөрүнүн болочоктогу илим изилдөө иштерин ушул сиздин жетекчилигиңиз астында ушул жерлерде баштаганга эми аз болсо да мүмкүнчүлүк бар да эми. Кандидат наук болгусу келишет, илимдин докторлору болгусу келишет дегендей. Бизде болсо 16 менин шакирттерим азыр Америкада, Европада иштеп атат. Алар эми жакшы деңгээлге чыгып, анан алар кетип атат жака иштегенге. Биз кубанып атабыз, сыймыктанабыз алар менен. Бул 3 аппараттар ПЦР амплификатор дейт. Ушу ПЦР менен берки ДНКны каалаган жерин, гендин каалаган жерин биз кесип, анан көбөйтүп, аны иштеп жүрөбүз ушу ДНКны. Бул болсо азыркы эң мыкты деңгээлдин аппараты, аны real time PCR деп атат. Ал болсо реальный времени, анан өзүнчө берки мисалы бул биринчи этап ПЦР жасап атат. Бул болсо ПЦР менен экинчи этапты количественный оценканы жасап атат. Ушул прибор, экинчи прибор. Бирок бир проблема болуп атат. Реактивдер кымбат болуп атат. Реактивдердин маселеси. Реактивдин маселеси. Поэтому берки эми каражатка жараша иштеп атабыз. Алынган илимий материалдар жарыяланат, сөзсүз илимий журналдарга берилиш керек. Ошолорго ошо өзүңүздүн аспиранттар менен сотрудниктер менен чыгарып атабыз. Международный журналдарга публикация жасап атабыз. Анан биздин да биякта турган илим посттор көрсүн деп өзүбүздүн Кыргызстандын журналдары чыгарып атабыз. ПЦРдин кийин экинчи этабы ушу берки гендин ДНКны көбөйтүп, ошол ДНКны берки электрофоретический разделение жасап, анан уже берки имидж карап атабыз, уже генодиагностиканы карайбыз. Баары бир берки разделение жасаш керек. Кайсы мутантный генотип, кайсы берки немутантный генотипти ушу гел аркылуу биз көрүп атабыз. Кандай илимий лабораториялар менен байланышыңыздар бар? Ушул именно ушул өзүңүздөрдүн илим боюнча. Кайсы мамлекеттер менен? Бизде көбүнчө Великобритания, США, Германия, Франция. 4 ушу өлкө менен биз тыгыз иштеп атабыз. Чоо илим изилдөө иштерин жүргүзөсүздөр беле? Ооба. Мисалы биз чоо грант алып атабыз, чоо совместный проекттерин жасап атабыз, иштеп атабыз. Анан мисалы Америкада бизде өтө бир чоң жакшы дүйнөгө билинген университет бар, Case Western Reserve University, Кливлендте. Ошо алар менен иштеп атабыз. Анан Великобритания, Лондондо Имперский колледж Великобритания, алар менен атактуу, алар менен иштеп атабыз. Францияда болсо 12-чи Парижский университет менен иштеп атабыз. Германияда болсо Гиссен университет менен чогуу иштеп атабыз. Бул кызым эмне кылып атат азыр эми конкретно? Ал болсо вот Диана азыр берки электрофорезди жасап атат. Ушу гелге берки образецти салып, ушу азыр электрофорез аркылуу уже азыр экспериментти жасайт. Бизде Кыргызстанда анан дүйнө боюнча эң чоң проблема диабет болуп атат. Эми ВОЗдун прогнозу боюнча 2020-жылдарда дүйнө боюнча, анан Кыргызстан боюнча диабет биринчи орунда чыгат. Кант диабети. Ошо маселе өтө татаал болуп атат. Мисалы берки өзүңүз билесиз, берки инсулиндин баасы өтө кымбат. Анан алар биз
барына ала албайбыз инсулинди. Анан дары өтө кымбат болуп атат. Ошон үчүн биздин максатыбыз ошо биздин изилдөө боюнча белки генетический фактор рисктерди карап атабыз. Ушул генетический риск факторлор ар түрлүү гендер бар. Ушул диабет, кант диабетке тийиши бар. Ушул бир резистин деген гормоналдык фактор бар. Ушул резистиндин генди изилдеп атабыз. Ушул резистиндин генинин ичинде мутация бар. Ушул мутацияны байкап карап атабыз. Ушул мисалы ар түрлүү пациенттер бар. Ушул пациенттердин кандай ушу полиморфизм гендин байкап, анан аларга биз уже диагностиканы жасайбыз. Мисалы алардын бир чоң вероятность бар. Диабет, кант диабетке айланат. Ушу алар оорулары. Анан кандай ушу берки сактаныш керек диабеттен, берки здоровый образ жизни, берки өтө майлуу тамак ичпеш керек, анан физический активность болуш керек. Ушундай биз эмес, бирок докторлор биздин анализге таянып, аларга рекомендация берет. Алмаз Абдыкалыевич, бул деген керек болсо биздин мамлекетибиздин коопсуздугунун эмеси болуп атпайбы, чордону болуп атпайбы? Туптура. Ушул сиз өзүңүздүн мынакей сиз башкарган илимий мектептин өзүнүн эле энтузиазмы менен аткарылып атабы же өкмөт дагы кандайдыр бир реалдуу сиздерге жардам берип атабы? Ушул маселе кандай? Каныбек Осмонович, сиз өзүңүз билесиз, өкмөт болсо айлыктан башка эч кандай акчасы бөлүнбөйт. Ооба. Мисалы реактивди, анан оборудование баарын болсо грант аркылуу алып атабыз. Бул болсо лаборатория молекулярной диагностики. Эми эң алдыңкы технология бул болсо биочип анализ. Ошо биочипке атайын ДНК зондторун отургузат. Ушул ДНК зонд менен биз ар түрлүү мутацияны байкап атабыз, таап атабыз. Азыр болсо бизде бир чоң проблема болуп атат, белки лекарственная устойчивость туберкулеза. Биз азыр бул жерде микобактериум туберкулезду эң алдыңкы заманбап технологиялар менен биологиялык чиптер менен аныктап жатабыз. Бул жерде эки препаратка туруктуулугун текшеребиз, рифампицин жана изоназидке. Бул жерде как агай айтып кеткендей, бул жерде бизде 2 күндүн ичинде эле аныктоого болот. Бул жерде эң негизгисинен 3 этапта жүрөт. Биринчи этап болсо бул микобактериум туберкулезунун ДНКсын бөлүп алуу, экинчи этабы ПЦР, анан үчүнчүсү гибридизация менен аяктайт. Ошол гибридизация бүткөндөн кийин биз мындай чип детектор деген бул аппараттын жардамы менен булардын автоматически эле булардын ушул препараттарга туруктуу же чувствительный экенин аныктай алабыз. Элдерибиздин ден соолугун чыңдоого ушундай жакшы салым кошкон ушундай институттарды колдоо чынында эле мамлекеттик иш экендигин баардыгыбыз сезип, баардыгыбыз жардам беришибиз керек. Ушуну менен урматтуу теле көрүүчүлөр, илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.